Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чакырганыңызга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Алла Таалам ооматыңызды берип, бийлигиңизди түптүү куттуу кылсын. Алла Таалам ыраазы болсун. Мен бул жерде тактоо иретинде, мына жерде насаатчы деп, мурда үгүтчү деп келдик эле. Ушуга бир кайсы статьянын пунктун айтып койсоңуз. Мына азыркы жаңы мага колума тийген боюнча 3-чү берени 4-чү пунктта. 4-чү подпункт насаатчы. Насаатчы депчи. Ушул жерде ушул акырында мындай деп атат, каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны. Анан бул жерде тактоо иретинде сурагым келип атат да. Бул карапайым жөн эле калк, кичине динди үйрөнөм, намаз үйрөнөм, өзүмү кичине оңдойм деп 3 күнгө, 40 күнгө, бир 4 айга ушундай убакыттар чыгат да. Ошолорго тиешелүү же мындай дин аалымдары аттуу баштуу үгүт насаат кылып интернетте ошолорго же жалпысына, эгерде жалпысына эле болуп кала турган болсо, анда биздин жарандарыбыз бул жердеги насаатчынын бир топ немелери бар да. Жогорку билим диплому керек, каттоодон өтүш керек. Ушулардын бардыгына кичине мындай карапайым калк кыйналып калбайбы деген бир оюм. Эгерде ага кирбейт дей турган болсо, анда проблема жок. Эгерде бардыгы ушу насаатчыга кирет дей турган болсо, анда кичине мындай ыңгайсыраак болуп калабы деген сунушум. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу алымдар, бул маселе боюнча өткөндө биз алымдар менен да бир сыра отуруп туруп тактап чыкканбыз. Үгүтчү болчу буга чейин. Азыр эми насаатчы кылып бул жака киргизилип атат. Ошол алынган сунуш пикирлердин натыйжасында. Бул жерде сиз айткандай карапайым калкка тиешеси жок. Бул ошол именно фатва берип, например, YouTube канал, WhatsApp, соц тармактарда өздөрүнчө чыгып алып туруп фатва берген учурлар көбөйүүдө да. Ошолордун ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу максатында киргизилген берене булчу. Анан могу ылдый тарапта өзүңүз көрүп турасыз, 7-чи подпункт ошол эле ушул эле берененин 7-чи подпунктунда карасаңыз, диний ырым-жырымдарды өткөрүү, коомдо салт катары түптөлгөн диний ырым-жырым жана чогулуштарды кошпогондо. То есть бизде салт болуп калган дин таратуу ыкмалары аларга вообще тиешеси жок бул нерсеничи. Сен тагыраак айтчы, мына мен азыр толук жооп алган жокмун. Максат ал жерде эле ала алган жок окшойт. Мына насаатчы деп. Бул жерде жанагы мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жараны дейт. Молдолорго тиешелүүбү же жанагы чыгып насаат айтып жүргөндөргө да тиешелүү деп сурап атасыздар сиз, туурабы? Мындай бизде жалпы эле кичине дин үйрөнөм деп чыгат да. Кичине таратып үйрөнүп алайын, социалдык, экономикалык, үй бүлөлүк абалдан кыйналган адамдар кичине өзүнүн мешиттерге барып жатып алып насаат айтат. Ошол жерде дарат үйрөнөт, намаз үйрөнөт. Анан кийин Кудайдан коркуш керек экен, ынтымак болушубуз керек экен деп кичине аз-маз чакырат. Ошого да тиешелүү же азыркы мындай аттуу баштуу көрүнгөн фатва бере турган алымдарга эле тиешелүү дейм да. Ушул разница. Термин чоң болуп атат да. Насаатчы деген сөз бул үгүтчү деген сөздөн жогору статуста элейт. Насаат деген сөздүн мааниси насаат айтат, акыл айтат, үйрөтөт, билимин таратат. Ага интернеттен массалык маалымат каражаттарынан, мисалы үчүн бүгүнкү күндө сиз, Садыбакка Саажы мына силерде жүрөт. Ошол билими бар адамдар гана элдерге ислам динин жайылтууга акыгуу бар деп атабыз. Ал эми бардык жарандар жана сиз суроо берген мечитке барса, мечитке барып өлүм житимдерде Куран окуса, жана ресторандарга Куран окутпай, аларды бардык эле барып ким-кимди чакырып келсе ошол окуй берет. Бирок насаал айтып, акыл үйрөтүп, фатва берип, динди жайылткан адамдар билимдүү болуш керек, статусу жогору болуш керек, ошон үчүн насаатты деп жазылчу. Ал эми насаатчыга ошол зеленый свет карточканы муфтият берет. Алар текшерип, бул жарайт, бул жарабайт деп, ошол тартипте отпайсызбы? Бул мыйзам тартипке келтирет деп. Мына тартиптин башаты ушул. Толуктоо иретинде дагы бир маселе бар бул жерде. Эгер дин тарат насаатчы бир жердин имамы же болбосо бир жерде мугалим, мударис болуп иштесе, медреселерде, например, да, или катардагы эле бир кызматкер болсо муфтияттын системасында, ал автоматтык түрдө каттоодон бошотулат.
то есть официальный представитель молдолук кылса мечитте же болбосо райондун имамынын карамагында иштесе же казыятта медресе иштетсе расмий диний кызматкерлер автоматтык түрдө каттоодон бошотулат. Түшүнүктүү. Так, сиз